Жөлөк булуңан 3 эсе көп. Үт соты хаянта эгилген Кулпунай Үпөл Сатыбалдиеванын кирешесин көбөйттү. Ал 1 жыл мурун социалдык контракт программасына катышып, берилген каражатка Кулпунайдын клери сортунан эккен. Ошентип бул кадам үй бүлөнүн киреше булагына айланып, жөлөк пулдан баш тартышкан. 1 жумадан кийин каарманыбыз быйылкы жылдын алгачкы түшүмүн базарга алып чыгат. Андан кийин муну мөмөсүн саттык, андан кийин көчөт чыгарып, көчөтүн саттык. Андан кийин күзгөгө оруп койдук, күздө да пышат. Күздө да бир пышты. Эми бул азыр жазгысы, мына уже кызара баштады. Быйыл аябай мөмөсү көп болду. Сугарып кайра жаап коесуң, муну кетмен дебейсиң, көмбөйсүң, орбойсуң. 1 жыл эккенден кийин 3 жыл мөмөсүн берет. Жалал Абад шаары боюнча жалпы 125 аз камсыз болгон үй бүлө программага катышкан. Алардын көпчүлүгү мал чарбачылыгы, тигүүчүлүк менен алектенишет. 2022-жылы 50 үй бүлө, 2023-жылы 75 үй бүлө, жалпысынан 125 үй бүлө социалдык контрактный жардам алып, өз ишмердүүлүгүн ийгиликтүү иштеп келишүүдө. Быйылкы жылы республика боюнча 20 000 үй бүлөгө дагы социалдык контрактный социалдык жардам берилет. Ошонун катарында эле Жалал Абад шаары боюнча 133 үй бүлөгө квота бөлүнгөн. Азыркы учурда социалдык паспорту бар үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган жарандар келип арыздарын тартап кетсе болот. Кабыл алуу башталды. Быйыл Эмгек министрлиги 100 000ден ашуун адамдын жашоосун өзгөртүүнү пландап жатат. Министрлер кабинети 20 000 үй бүлөнү колдоого каражат бөлгөн. Президент Садыр Жапаровдун 2024-жылга карата демилгесинин натыйжалуулугун эске алуу менен министрлер кабинети тарабынан 20 000 үй бүлөнү колдоого каражат бөлүндү. Ар бир социалдык контракт орто эсеп менен 5 адамдын жашоосуна таасирин тийгизгендиктен, жыл жыйынтыгы боюнча программа 100 000ден ашуун адамдын жашоосун өзгөртөт. 2023-жылы социалдык келишим программасына айыл жергесиндеги аялдар көп катышкан. Алсак, мамлекеттен колдоо алгандардын 95%-ын аялдар түзгөн. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен долбоорду 7 үй бүлө гана уланта албай калган. Калгандары ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат. Мамлекеттик колдоо менен бизнес ачкан эркектердин саны Ош шаарында 11,9%, Чүй облусунда 15,1%, жана Бишкек шаарында 11,5% өскөн. Ал эми Жалал Абад жана Ыссы Көл облустарында эркек катышуучулардын саны байкаларлык азайган. 2022-жылы министрлик тарабынан 2800 социалдык контракт түзүлүп, 15 000ден ашуун адамдын жашоосу жакшыртылган. Ал эми өткөн жылы 10 000 үй бүлө социалдык келишим аркылуу өз ишин баштаган. Бул 55 000ден ашуун адамдын жашоосуна таасир тийгизген. Алардын 33 000ден ашууну жаш балдар болгон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.